Лира Усубалиева. Урматтуу коомчулук, баарыңыздарга ыраазычылык жана таазим. Урматтуу Нурбалиевна, ушундай кыйын күндө өлкөдө аябай кыйынчылык болуп аткан учурда ушундай чоң жооптуу кызмат деп айтканга да болбойт. Бул чоң жоопкерчиликти алып ушул ишти алып барып атканыңызга секретариат баарыңыздарга чоң сиздерге да ыраазычылык. Себеби дегенде азыр ушу коомчулуктун башын бириктирип иштеш деген бул кыйын эле адамдар ушуга макул болбосо бул иш өтө оор жана жоопкерчиликтүү иш да. Анан коомчулук айтып кетейин дегеним, бул тынч отуруп ушу бүгүнкү күндөн жыйынтык чыгарып алсак жакшы болот эле. Себеби дегенде ар ким эки-экиден башын бириктирип алып эле эме туура эмес болуп атат да. Өзүңүздөрдү сыйласаңыздар, тынчтансаңыздар. Анан ушул мына бүгүнкү күндө эң жакшы мүмкүнчүлүк болгон атат. Коомчулуктар жанагыреке баардык бийлик структуралары, жогорку кеңеш, бизнес структуралары биригип бир чоң совет түзүлгөн атат. Совет түзүлгөндө могу жерде бир топ коомчулуктар келдиңиздер. Советке негизи бул иш жыйынтык чыгыш үчүн баарыбыз эле жанталашып мен кирсем деген нерсени токтотуп ушул жерге ошо мыйзамдарды оңдой турган билимдүү, тажрыйбалуу, кыйын адамдар өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдөн мен ушуга чоң жардам бере алам, мени кирип койсоңор мен моундай кылат элем деген кишилер кирбесе, болбой эле мен кирем деп кирип алып, эртеңки күнү бул иштин жыйынтыгы чыкпай калганга дагы чоң таасирин тийгизбегидей, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн билимиңиздерди салмактап туруп анан кийин барсаңыздар деген жакшы оюмду айтып кетет элем да. Андан тышкары ынтымак, могу бүгүнкү күндө баарыбыз тең күрөшүп жүрүп бүттүк. Иш менен гана алек болуп ушул учурда жыйынтык чыгарып кетели. Менин сунушум азыр могу жогоруда айтылган баардык докладдарды угуп, баарын эле көйгөй бир нерсе, баары айланып келип эле кадр маселесине такалган нерсе. Жогоруда айтып кетишти, мынакей люстрация. Люстрацияны канчадан бери кыйкырып жүрөбүз, 4 жолу мыйзамды алып бардык, бирок өткөрө алган жокпуз. Бул хронологияга токтолбой эле коеюн, бирок азыркы учурда эң негизги маселе люстрация болуп атат. Люстрацияны айтса азыр чиновниктердин вообще баардык иштеп аткан кишилердин жүрөгү түшө тургандай нерсе. Бул боюнча комитет түзүлөт, тиги бу дей турган болсо, бул коркунучтуу нерсе болуп атканына байланыштуу. Бул боюнча люстрация деп айтпай эле, бул жерде азыр жогоруда Данияр мырза да айтып кетти. Сунушумду эле айтып коеюн, цифровизация боюнча жумушчу топ түзүлүш керек болуп атат. ОНС боюнча канча жолу иштеп келдик эле. ОНС боюнча абдан чоң маселени көтөрүп, кайрадан ошо эмелерге, министерстволорго, тармактарга ОНСти күчөтүш керек болуп атат. Ал менчиктештирүү боюнча өзүнчө бир жумушчу топ түзсөк, андан тышкары баардык эле тармактарда ошо жумушчу топторду түзсөк, жанагыреке 10% коррупция менен күрөшүү боюнча Нурбалиевна жана 10%, анан 30%ке чейин мыйзам каралып, бирок аягына чыкпай калды эле. Ушул мыйзамды кайра карап күчөтө турган болсок, могу коомчулуктар иштеп, өзүнүн жанагыреки иштегенге жараша натыйжасын процентин ала турган болсо, бул дагы бир жакшы механизм болот эле да. Ошолорго бир көңүл бурсак.